Диана 3 баланын апасы. Анын ортоңку наристеси 2 жашка чыкканда дарыгерлер аутизм диагнозун коюшкан. Учурда 7 жашта. Анын айтымында баласынын абалы күндөн күнгө жакшырууда. Анткени убагында көңүл бурулуп, окутуу, дарылоо туура жүргүзүлсө, бала бул белгиден айыкса болот. Ата-энелерге эгерде баласына аутизм диагнозу коюлса, өзлөрүн күнөөлөбөй, убакытты бекер уттурбай, балага көңүл буруп, маалымат топтоп, жардам берүүнүн үстүнөн талыкпай иштеш керек дейт. Мен балам башка кадимкидей балдардан башкача сразу. Көчөдө жүргөндө деле өзгөчөлүнүп турганын байкайсыздар. Эң биринчиден менин балам сүйлөбөйт. Бирок сүйлөгөн да аутист балдар бар. Бирок баары бир мындай карап турганда өзгөчөлүгү бар. Ошон үчүн айтат да, өзгөчөлүгү менен бар балдар, өзгөчө балдар, дети с особенностями деп айтылат да. Мен балам сүйлөбөйт, андан тышкары мындай башка өзүнүн менен тең балдар менен кошулуп ойной албайт. Анткени алар түшүнбөйт, ал балдар менин балам түшүнбөйт да. Анан өзгөчөлүк бар балдарды дагы бүт нерсе үйрөтүп келебиз. Башка балдардан салыштырмалуу биз 2 эсе, 3 эсе керек болсо 10 эсе көп нерселерди үйрөтөбүз. Мындай жөнөкөй эле топ менен кантип ойнош керек, машина менен кантип ойнош керек, же болбосо тиги кыз менен кантип сүйлөш керек. Мындай карым-катнаш түзүү эң башкысы, коммуникация түзгөндү үйрөтөбүз балдарыбызга. Мындан 4 жыл мурун аутизмди жеңебиз фонду ачылган. Кайрылгандардын саны күндөн күнгө өсүп отуруп, имарат тардык кылган. 200 балага ылайыкташылган, заманбап технология менен жабдылган. Бардык шарттары бар чоң, жайлуу, жарык имаратта эми аутизм менен жабыркаган балдар окутула баштайт. Чет өлкөдөн иштеп келген тажрыйбалуу мугалимдер эмгектенишет. Алар ар бир балага түзүлгөн программа менен иш алып барышат. Аутизм победим фонду 4 жыл болду курулганына. Андан бери аябай көп тажрыйба алдык. Көптөгөн балдар бар бизде. Анан очередь болуп, балдарыбыз батпай, ошол чоң жерге көчөлү деп чечтик. Бул жакта биз 150-200дөй бала ала алабыз. Андан гана эң мындай бизге мындай кубанычтуу болгон бул региондорго интенсив программасын ачтык. 1 айдын ичинде алар 4-5 сааттан занятия кылып тынбай, алар да ата-энелерин да үйрөтүп, региондорго жөнөтүп, анан кийин онлайн көзөмөлдө болушат. Фонд спорт жаатка көбүрөөк ыктайт. Жаңы эшигин ачкан Борбордо балдар үчүн 2 чоң спорт залы бар. Айкидо, тайквандо, теннис иримдери жана кыймыл терапиясы жасалат. Аплодисменты. Аплодисменты. Борбордун ачылышына жогорку кеңештин депутаттары, коомдук уюмдар, фонддор, аутизм менен ооруган балдардын ата-энелери катышышты. Мына аутизм менен чалдыккан балдардын өнүгүү борборун ачып атат. Бул Кыргызстанда биринчи ирет мындай борбор ачылып атат. Буга чейин мен өзүм да көптөгөн тааныштар, билиштерибиз чет мамлекетке алып барып, балдарды окутуп, балдарды өнүктүрүүгө ушу атайын борборлорго алып барган. Бүгүн Кыргызстаныбызда 1000 чарчы метрден мындай борбор ачылып, ушул жерде балдарды окутуп, бизге коомго аралаштырып, коомубуздан белгилүү, билимдүү, илимдүү азаматтарыбыз, Кыргызстандын азаматтарын өстүрүүгө чоң салым салып атат. Белгилей кетсек, аутизм бул баш мээнин өсүшүнүн бузулушунан келип чыккан оору. Көбүнчө 1,5-3 жаштар аралыгында пайда болот. Аутизм менен жабыркагандар аутисттер деп аталат. Алар башында өзү теңдүү балдардан эч кандай айырмаланышпайт. Убагында басып, убагында сүйлөшөт. Ата-эне мээримин сезишет, аларга эркелеп күлөт, жылмаят. Балдар менен чогуу ойнойт. Анан канча бир убакыттан кийин жүрүн туруму, мүнөзү, чөйрөгө болгон мамилеси мурункудан тескери жака өзгөрүлөт кетет. Башкача айтканда, акыл өсүшү начарлап, сөз байлыгы азаят, ал тургай билген сөздөрүн кошуп айта албай калганга чейин жетет. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, Таңғы СТВ көрсөтүүсү үчүн.